Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу кыргыз элим. Куттуу Рамазан теле көрсөтүүсүнө кайрадан кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен мен Турганбай Памири. Ушул күнгө жеткизген Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саламга салам жана салаваттар болсун. Бүгүн мына Geçe ele Ramazan'ın birinci günde başladık elek, bugün 8. günün karmap, oğuz açarga dayar olup oturabız. Marwa telekanalının көрсөтүүсүнүн демеөрчүсү Кут курулуш компаниясы, Motionweb IT компаниясы, Сыннамет клиникасы Алеми Альянс мебели. Разычылык билдиребиз, Алла алардан разы болсун. Бүгүн биздин конок Камбаралы Оркошев Мырза ағабыз. Қош келдіңіз ағай. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Қандайсыз анан Рамазан айында өзгөчө сезимдер, быйылкы Рамазан, былтыркы Рамазанга караганда кандай өзгөчөлүктөр менен кандай тосуп алдыңыз, маанайларыңыз кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah быйыл жакшы. Быйыл билбейм, жылдан жылга эле жеңил дегендей болуп баратат Рамазан. Кышка жакындаппы? Кышка жакындаганданбы? Бир мурдагы жылкы, андан аркы жылкы бир аябай ысык күндөргө караганда былтыр жеңил болгон да. Быйыл болсо андан да жеңилдей ушундай бир сезилип атат. Жакшы. Кече эле баштадык эле, кече эле таравинин канча таравихтин 22-синде баштаганбыз. Бүгүн 30'u болуп калды. 30'u болуп. 9 күн таравih окуп коюппуз да. Кээ бир мешиттерде бир парадан окуганда дагы 10 пара Куран окуп коюшту. Хатым кылып койду. Хатым кылып коюшту. Көп мешиттерде хатым кылып койду. Бирок эми баягындай бир парадан гана жеңил хатым кылабыз дегендерге 3төн 1-ин окуп койду иншалла. Бул убакыт менен эмнени айткыңыз келип турат? Мындайча айтканда жанагы Рамазан айы ибадаттын айы. Geçe эле Рамазанда тигини кылам, муну баштайм дегенде мына өтүп атат, эртең бүтүп калышы мүмкүн деген нерсени айткыңыз келип турабы? Өзү айтат го пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары ошол Рамазан айын 6 ай күтүшөт эле дейт да. Анан кийин Рамазан өткөндөн кийин 6 ай коштошот эле дейт. Кош бол Рамазан деп 6 ай ушундай бир арзуу Рамазанга болгон арзуусу ушундай күч эле дейт да. Анткени себеби дегенде акырет дүйнөнүн азыгы бул бир гана сооп менен чектелет экен да. Бул дүйнөдө акча жана башка нерселерди сарптап жашап атабыз го. Акыретте ошонун ордуна бир сооп, азыр көзүбүзгө көрүнбөгөн менен ушунчалык бир баалуу нерсе болот экен, сооп. Мына ошол сооптун гени, мындайча айтканда уламаларыбыз айтып калат, сезону депчи. Сезону мына ошо Рамазан айында, урматтуу жамаат. Себеби дегенде бир эле мурдагы кылган бир эле кичинекей ишиңиз үчүн бир сооп ала турган болсоңуз, азыр 700 сооп алып турабыз ошол Рамазандын урматына. Жана ошондой эле Куранда, намазда, нафил намаздарды Аллах Таала өзүнүн фазыл карамы менен фарз намаздардын иретинде кабыл алат экен. Ошондой даража менен иншалла көп сооп неметип калганга, иштеп калганга мүмкүнчүлүк берет экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы баягы айтты го. Мен ким эгер Рамазан айында өзүнүн күнөөсүн кечирилишине ушундай бир иштеп кечирилишине аракет кылып калбаган болсо, же болбосо кечирилтип албаган болсо, аны эмне мурдун жерге топуракка ыкшатып туруп дозокко ыргытылсын деди. Мен амин дедим дейт да. Көрдүңүзбү? Бул ушул Рамазан айында ошончолук көп сооп берип атса дагы, ушундай көп мүмкүнчүлүктөрдү берип атса дагы, ал адам өзүнүн күнөөсүн кечирилтип алыштыгына мындай бир иштеп калбаса, аракет кылып калбаса, анда ал чындыгында эле дозокко татыктуу деген нерсени айтып атат да. Жакшы. Устаз, өзүңүз мечитте имам экенсиз, анан ушул нерсени, ушул бир айлык убакытты Алла Таала бизге ибадат кылыш үчүн жана ошондой эле күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн мүмкүнчүлүк берген экен да. Анан ушул бир айлык орозо балким бир жылга мындай жетеби адам үчүн, адамзат үчүн? Ал кандай Рамазан кармаган болсо бир жылга ошол мындай айтканда
рухуна байланып, ыйманы күчтүү болуп, ошого чейин азык болуп бере алабы? Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Я юхалладина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба аллазина лааллакум таттакун" дейт. Силердин таква болуштугуңар үчүн дейт Аллах Таала. Мурдагы адамдарга орозо ушундай фарз болгон, жана силерге дагы фарз болду дейт да. Бул инсандардын Аллах Таала өзүнүн пендесин тарбиялашты эң жакшы билет. Мурдагыларга дагы ушундай орозо фарз болгон экен. Бизге дагы фарз болду. Эмне үчүн десе, эмне лааллакум таттакун, ошо биз таква болуштугубуз үчүн. Ушул бир айда жашообузду жакшы жака буруш үчүн. Жашообузду жакшы жака буруш үчүн. Бир айда эмне тамактан тыйылдык, жаман сөздөн, бүт жаман кылык жоруктан, бардык ушундай бир адеп, ахлак, руханий жактан дагы эмне өзүбүздү кармандык. Өзүбүздү тыйдык ошол нерседен. Эми ошол нерсени сиз айткандай жыл тегерене алып кетиштикке бизди Кудай Таалам ошол нерсеге ишарат кылып атат да, таква болуштугуңар үчүн. Анткени себеби инсандагы Аллах Таала үчүн эң баалуу нерсе бул бир эле нерсе — ыйман. Жана ошондой эле ыймандуу адамдын анакей кулк мүнөзү, адеп, ахлагы жогору болот да. Ошол адеп, ахлактын, кулк мүнөздүн жогору болуштугуна эң биринчиден бул ыйман шарт. Ыйман шарт. Пайгамбарыбыз ошо аршка көтөрүлүп кайра кайтып келгенде дагы сахабалар сурады да, бейишке адамдардын кирүүсүнө себепкер болгон эмне, эң көп эмне экен дегенде, пайгамбарыбыз айтты, бул жакшы кулк мүнөз деди. Эми жакшы кулк мүнөздү түптөгөн эң биринчи ыйман. Мына ошол ыйманды, ошол кулк мүнөздү, адеп, ахлакты мындай бир жакшыртып, ошого бир машык кыла турган эң бир жакшы мүмкүнчүлүк Рамазан айы. Рамазан айы ошонусу менен берекелүү да. Жакшы. Өтө сонун нерселерди айтып кеттиңиз, устаз. Анан өзүңүз ошол жанагындай диний жакта деле алектенбей, акындык өнөрчүлүгүңүз дагы бар экен, устаз. Анан бул ушул акындык өнөрчүлүгүңүз кантип пайда болуп калды? Азыркы учурда кандай ырсаптарды жаратып келесиз? Ошол ырларыңыздан айтып берсеңиз, анан ушул ырлардын жаралышынын тарыхын айтып берсеңиз. Өзү менде мындай бир ыр жазганга деле анчалык немем жок эле чынында. Мына 50 жаштан кийин ошондой бир пайда болду. Мен айтып берем аны. Бир күн ыр жаздык, аны жарыялап калдык Facebook'тан. Анан бир аз элдер колдоп, коштоп, ошентип азыр бир аз такшалгандай аракетибиз бар иншалла. Жакшы жаман баягындай бир чыккан ырларыбызга элдердин мындай бир ой пикирлери бар, жакшы пикирлери бар. Анан ошентип жазып жүрөбүз. Биздин негизги эле тема ошо адеп, ахлак, дин, Аллах Тааланын буйруктары, ушул туурасындагы негизги темаларыбыз эле ушул. Эгер уруксат десеңиз, мына орозо айы келди, Рамазан айында жашап атабыз. Ошо Рамазан айына дагы жазган ырларым бар эле, ошодон окуп берсем. Окуп бериңиз, устаз, баарыбыз угалы. Кандай ырларды жаздыңыз? Бул былтыркы орозодо жазган ырым эле. Темасы куттуу болсун Рамазан айыңыз. Курсак ачып, оогон менен шайыбыз, куду бейиш төрү болор жайыбыз. Кут береке эшиктери ачылган, куттуу болсун Рамазан айыңыз. Оозуң кургап, тилиң болот курукта, ооз ачаарда тилек кылгын унутпа. Ошол тилек көтөрүлсө Кудайга, о ылдыйда кала берет булутта. Орундасын тилектерди Кудайым, орозобуз кабыл болсун ылайым. Ооз ачаарда мага дагы дуа кыл, мен да тууган сага дуа кылайын. Курсак ачып, оогон менен шайыбыз, куду бейиш төрү болор жайыбыз. Кут береке эшиктери ачылган, куттуу болсун Рамазан айыңыз. Кут береке эшиктери ачылган, куттуу болсун Рамазан айыңыз. Машалла, өтө сонун ырсаптар, маанилери терең экен. Бул чындыгында
жакшылык нерсеге ыр жаратуу жана ошондой эле бир жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу ушундай бир темасында ыр жаратуу өтө чоң, бул дүйнө акырет үчүн пайдалуу нерсе деп билем. Ошон үчүн мен Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтат элем. Ушул 50 жаштан өткөрүп туруп анан кийин мага ушундай бир шык берип, талант берип койгонунда дагы бир хикмат, данышмандык бар да. Ошон үчүн кандай бир сыноолор келип калды беле же? Жок, эми ошого чейин берген болсо билбейм темам кандай болот эле. Баягындай башка баягы жаш акындардын, жаш адамдардын арзууга же болбосо ушундай башка нерселерге темалары бар го. Биздики ушул нерсени эми өзүбүз иман болгондойн ушул нерсени мындай бир бекем болдук да. Ушуга туруктуу болдук. Калемиңиз курчуй берсин. Иншалла. Жакшы устаз. Алла сизден ыраазы болсун. Андай экинчи ырыңызды дагы бир окуп берсеңиз. Дагы кандай тема? Бул дагы бул деле Рамазан айы жөнүндө. Ырдын темасы айтыңыз. Куттук сөзгө кубанычка кайтыңыз, куттуктоого толуп турсун сайтыбыз. Кут береке орозого жеткирген Кудайыма чексиз шүгүр айтыңыз. О тууганым, жакшылыкка кайтыңыз. Орозодо көп зикир айтыңыз. Ооз ачаарда дуа кылып жүрөлү, оңолушсун арабызда тайкыбыз. Ашыкпаңыз, акыйкатка кайтыңыз. Агайынды эскертиңиз айтыңыз. Алдыбызда 30 күндүк орозо, аягында майрамыбыз айтыбыз. Ай өткөрүп майрамдайбыз буюрса, алдыбызда Алла берген айтыбыз. Машалла. Өтө сонун сапта. Мусулмандар болуп эми баягы жаңы жылда 8 март өттү жакында, же болбосо ушундай бир светтик майрамдар. Майрамдар ушундай шаан шөкөт менен өтөт. Ооба. Калар элем мен деле, мусулмандардын баары эле кааласа керек, ушундай бир айт күндөрү, орозо айт, курбан айт күндөрү аябагандай бир шаан шөкөт менен балдарыбыз, бардык эл журт калайык айт келди деп ушундай бир чыныгы майрам катары, чыныгы кубаныч, ушундай бир сүйүнүч менен тосуп алышын каалайт элем да. Эми ошого жазган кичине бир аракет ала алатырларым иншалла. Рахмат. Эгер сиз макул десеңиз, кыргыз тил боюнча башка деле ырларым бар дейм. Ошол жөнүндө да окуп берсем. Окуп бериңиз. Тил деген бул тил боюнча эми азыр байлыгы да. Ооба, биздин ушул тапта эң мамлекетибиз дагы колдоп жатат. Ар ким өзүнүн өздүгүн, иденттүүлүгүн ушундай бир чыгарып аткан маалда биз кыргыздар дагы эмне четте калбастан өзүбүздүн тилибизди, каада салтыбызды, нарк населибизди көтөрүүнүн аракетинде жүрөбүз да. Туура. Ошого мына кыргыз тил боюнча эми бул бир аз баягындай бир адамдардын жүрөгүнө жеткирсем деген темада жазылган. Билесиз баягы поэзия деген ошондой. Ооба. Кыргыз тил. Көп өтпөдү, окуя быйыл болду. Кошуналар чогулуп жыйын болду. Кошул албай орусча талкуусуна корсулдаган тоолукка кыйын болду. Жыл өтпөдү, окуя быйыл болду. Жалаң кыргыз орусча жыйын болду. Каменный век дегенди утур айтып, ит кармаган бир кыргыз кыйын болду. Өз тилинен жанагы безип турду. Акценти жок орусча эзип турду. Кыргызчалап сүйлөгөн бирөөлөрдөн кыйла өзүн жогору сезип турду. Жашы турду ал жерде, кары турду. Жарым жарты жылаңаш жары турду. Көз зынаасын каректен жылтыратып, шайтан пикир салгандар дагы турду. Орусчалап бири-бирин кагып турду. Шайтан отту тутантып жагып турду. Аты кто такой деп кекенишсе, Азезилдин табасы канып турду. Жыйын бүттү, каңырык түтөп калды.
Кыйын сынуу, касташуу күчөп калды. Жаакташкан кошуна колоң кетип, жарты журту чегилген пүчөк калды. Жүрөгүңө жат элдер сайып туусун, жүгөндүүсүң, илдеттүү майыптуусуң. Кудай берген тилиңде сүйлөбөсөң, Кудайдын да алдында айыптуусуң. Өзгөлөрдүн тилинде өтүп кетсең, өкүмдардын алдында айыптуусуң. Лебай. Өтө сонун ырсаттар. Эми бизде ушундай бир стереотип дейбизби, ушундай нерсе бар. Орусча сүйлөө бул бир кандайдыр бир кандай десем, заманбаптык, жетишкендик ушундай бир эсептелингендейчи. Эсептелинип калды. Жөн эле ушу бири-бирибиз менен такай кыргызча сүйлөшмөйүн, биз өзүбүздүн улуттук тилибизди көтөрө албайбыз. Көтөрө албайбыз. Биз өзүбүз сүйлөбөсөк, бизге ким сүйлөп бирөө неме кылбайт да. Эми ар бир калк, ар бир улут өзүнүн тили менен улут экен да. Көптөгөн мисалдарды айтып жүрүшөт. Тили жоголгондон кийин анын ошол кашы көзү эле калат экен. Калганы бүт атынан бери, жашаган жеринен бери, бардык тилинен, бардык сөздөрүнөн бери эмне башка улут болуп калат экен да. Баягы чоң улуттар аларды эмне соруп алып кирип кетет экен. Эми бул жерде жанагы кошуналарым деп койдум, бирок кошуналарда канчалык андай бул чындык деген деле нерсе жок. Бирок ошол баягы ыр менен жеткирүүнүн максаты ушундай болду. Аз-маз ошол диний көз карашымдагы айттым. Көз дынасын каректен жылтыратып, ошондой бир жарым жылаңач турат чогулушта орусча сүйлөшүп. Алар көбүнчө ошондой кийинишет. Хиджаб кийбейт. Же болбосо ошондой ачык кийинишет. Ошолорго дагы шайтан пикир салгандар эмне? Алар дагы турду деген нерсе менен айтып жатабыз. Устаз, ушул жерден бир нерсе айткым келди. Кыргыз тили боюнча айткан ырларыңыз аябай жакты мага да. Мен өзүм дагы ушундай башка жактан келип, ушундай Кыргызстанды сүйүп, тилин сүйүп, ар дайым кыргыз тил жөнүндө, мекен жөнүндө ырсаптар, сиз айткандай поэзияларды айтып келем. Анан ушул ырсабыңыз менен сиз патриотсузбу, ушуну өзүңүз кантип айта аласыз? Мен ушу билбейм, эгерде жүрөгүмөн патриот болбосо мынчалык ырларды мекен үчүн, элибиздин ичиндеги тетири көйгөйлөр үчүн жаза албас элем да. Ушу көчөдө жүрөмбү, автобуста же кайсыл жерде, же базардабы, кыргыздын нукуралылыгынын ушундай бир нукуралыктан алыстап кеткендиги чындыгында жүрөгүмө тиет да менчи. Ушунчалык нукуралык жок. Баягындай мурдагындай, баягындай жөнөкөйлүк жок, карапайымдык жок. Көп нерсе жасалма, көп нерсе баягындай краскасы эле бар сыртында. Краскасы бар. Чындыгында азыр эң бир баалуу нерсе жөнөкөйлүк, карапайымдык, нукуралык. Нукуралык. Ошол жанагы иденттүүлүк деп атпайбызбы? Ар элдин иденттүүлүгү. Каада салт, ошол нарк насил, ушул нерсе эң бир баалуу нерсе. Биз ошонубуз менен калганыбыз жакшы да. Биз ошончолук бирөөлөрдү ээрчибейлик, ошол улут же болсо ошол цивилизация болуп кете албайбыз баары бир. Буга бирден бир бөгөт коюучу нерсе биздин тилибиздин ушундай бир дилибиздин сакталышына бирден бир ушундай бир туруп берүүчү нерсе бул дин болуп эсептелет. Дин болуп. Анткени деген миңдеген жылдар болуптур. Тарыхчылар да айтат, кыргыз элине исламдын келгенине. Ошол жылдардын ичинде өзүбүздүн жанагы каада салтыбызды, өзүбүздүн кандай десем, иденттүүлүгүбүздү жоготпой эле келдик го. Тилибизди. Анан дагы бир таң калган нерсе ушу ушул динден алыстаткандыгына мен таң калам. Эмне үчүн ушунча жыл ата бабаларыбыздын мындай бир диндар болгондугу, алардын ушундай ислам менен жашап бактылуу болгондугу калп беле. Алымбек Татка намазкан эмес беле? Же Жусуп Баласагын намазкан эмес беле?
Алар ошондой намаздан ырсаттарын деле айтып турат, ошондойлар жаза беле. Анан эмне үчүн ошолорду биз мындай жектейбиз азыр? Көрмөксөн болуп айткыбыз келбейт. Кыргыз башка эле бир жолдон, бир башка эле жактан ушундай бир болуп калгандай эмес да. Динди алып салып, Динди алып салсаң, ал жерде оорду боштук көрүп турат. Ормон-хан, бардыгы Кыргыздагы эң бир аттын кашкасындай алдыңкы интеллигенциялар намазган болушкан. Аны ким тана алат? Эч ким тана албайт. Анан келип эле азыр эле анан жомоктотуп эле бир санжыра тиги буну айта бергенде эле биз өзүбүздүн идеологиябызды таппайбыз да. Биздин бирден бир идеологиябыз, биздин бирден бир ушундай бир өнүгүүбүздүн негизинде ушу ислам дин жатат. Ата бабаларыбыз келген дин, карманган дин. Азыр айтып атабыз го салттуу дин деп, ошо салттуу динибиз жатат да. Рахмат. Бизге берилген убакыттар дагы бир аз соңуна чыкканы калыптыр. Аягында бир ырсап менен коштошуп айтып койсоңуз. Мен жана айттым, ошо коомубуздагы бир мындай бир көйгөйлөр туурасында жазам депчи. Биздин коомдогу дагы бир көйгөй, дагы бир ушундай бир жаман адат, бийликке, мансапка эле умтула бериштик да адамдардын. Эмне болсо эле ушу бийликке барыш керек. Эч бириси ушундай кетмен кармагысы келбейт да. Чындыгында ошол бийликте жүрүп көптөрү ушундай оорлуу болгондор бар. Көп мындай запкы жегендер бар, ошолорго жазган ырым бар. Ырдын аты жөн эле артык. Баш оорутма мансаптан кетмен артык, баба дыйкан арамкор бектен артык. Иштен качан кууйт деп инсульт болбой, ишиңди кыл деп иштен кеткен артык. Уруш жаңжал санаада жашаганча, урдун байдын кызын деп кеткен артык. Оюк жеңдүү кемзирден чепкен артык, ойду жеген мансаптан кетмен артык. Ооруп сахар болгуча жүрө бербей, оозун урайын мансаптан кеткен артык. О тууганым ден соолук таба албайсың, ооруп калба мансаптан кеткен артык. Адал шыйрак арам сулп эттен артык, акыйкат сөз жасакер кептен артык. Арты таза болбосо мансабыңдан, адал оокат таптырган кетмен артык. Баба дыйкан арамкор бектен артык, баш оорутма мансаптан кетмен артык. Иштен качан кууйт деп инсульт болбой, ишиңди кыл деп басып кеткен артык. Уруш жаңжал санаада жашаганча, урдун байдын кызын деп кеткен артык. Рахмат, устаз. Өтө маанилүү ырсалыктарды жазыпсыз. Алла таалам мындан ары дагы калемиңизде курчуй берсин, күч кубат берсин, ден соолугуңуз чың болсун. Ар дайым ушул ыйманыңыз бекем болуп, патриоттуулугуңуз күчтүү болуп, кыргыз элине, ислам динине кызмат кылып жүрө бериңиз, устаз. Амин. Дагы бир жолу Рамазан айы маарек болсун. Орозоңузду аман эсен кармап алыңыздар. Алла разы болсун. Анда эмесе бизге берилген убакыттар соңуна чыкты. Урматтуу бир туугандарым, кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун. Алла таалам ушул ыйык Рамазан айында эмне тилеген ой максаттарыңыздар болсо, ошол ой максаттарыңыздарга жеткирген болсун. Куттуу Рамазан көрсөтүүсү күн сайын биздин эфирде болот. Андыктан 7 дубандан көрүп аткан биздин бир туугандар күн сайын биздин эфирди калтырбай, ооз ачарга жакын жакшы маектерди угуп туруңуздар. Биздин көрсөтүүнүн демөөрчүлөрү Motionweb IT компаниясы, Кут курулуш компаниясы, Сыннамет клиникасы, Альянс Мебель демөөрчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Алла разы болсун. Сак саламатта калыңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин.